3 уулум бар. Бардығы совершеннолетний, бардығы билимдүү, бардығы үйлөнүү. Азыр ушуда кайсы кызматтар? Эми өздөрүнөн суракылачылар. До сих пор орточолап келиним экөө тең бежисеген статус менен жүрөт. 2008-ден бери. Азыр Турцияда. Посольствоға кайрылыптыр, бери жок дегенде консул бир эле кылып ишке албайсыңарбы деп. Бежис качып кеткен. Через Казакстан. Швецияда. Ошо жакта жүрүп төрөлдү. Качкынбек деп бир ат койгон баларда да журналисттер күлгөн. Эмне Качкынбек деп коесуң деп. Кийин таятасы Мыктыбек Юсупов Качкынбек деген болбойт. Швецияда экен Корол Артур деп койгон, анан ага да мен айткам, сиз деле менден ашып ат койгон жоксуз, сиз деле Артур деп атпайсызбы деп. Так что Рустам ушул жерде айыл өкмөтү болуп иштеп келди. Президент 17 мартка барганда, айылга барганда, ушул жерде де көп мындай болуп калышы мүмкүн да, биз эми кыргыздар жаман жагын эле шектейбиз да. Президент өзү айтты. Силердин айыл өкмөттө 4 кишиге 1 соттук жер тийди эле, Рустам. Абдан жакшы иштепсиң. Мен сени апарып элдин алдында айтты. Мен сени президенттик аппаратка алып кетем деди. Элдин алдында айтты. Мынакей техника алыпсың, ишиң абдан жакшы экен. Спорт комплексте өзү катышты да ошол бар. Мен сени алып кетем деди, алып келди. Бирок ал алып келген кызматка ачык эле айтып коеюн. Ошол менен эле кошо университетте жаңы бүткөн кишилер деле эксперт болуп иштеп атат. Кыйраган кызматка келген жок. Эксперт болуп иштеп атат.